Менин бүгүнкү сабакта өтүлүүчү тема бул жердин ачылышы, жана өзгөрүшү. Андан тышкары аймактын планы жөнүндө түшүнүк. Бүгүнкү сабактын милдеттери жана ошондой эле максаты бул география курсунун мазмуну жана максаттары менен тааныштыруу, окуу материалы менен иштөө, класста жана үйдө иштөө талаптары менен тааныштыруу, аймактын планы менен иштөөнү, аймактык планын окууну жана масштабты колдонуу менен аймактык пландагы аралыкты өлчөөнү үйрөтүү. Анда эмесе сабакты баштайбыз. Баштаардан мурун балдар география дефтерин жүргүзүү жана контурдук карталар менен иштөөнүн талаптары. Биринчиси, дефтердеги баардык жазуулар көк түстө жазылышы керек. Паста менен. Эгерде текстти бөлүп көрсөтүшүңүз керек болсо, башка түстөрдү колдонсоңуз болот. Чиймелерди карандаш менен чийиңиз. Контурдун картанын оң жактагы жогорку бурчуна сиздин фамилияңыз жана классыңыз жазылуусу керек. Контурдук картадагы баардык жазуулар басма тамга менен майда, так жана кооз жазылышы керек. Эгерде объекттин аталышы картага батпаса, анда анын ордуна сан коюлат жана картанын ылдый жагына бул сан эмнени билдирерин жазылышы керек. Бүгүнкү сабактын планы. Адам жерди кантип ачкан? Адамзаттын жерден изилдөөсү. Азыркы география. Жер күн системасындагы планета. Жердин айлануусу. Ай. Аймактын планы деген эмне? Шарттуу белгилер. Адам жерди кандайча ачкан? Адамзаттын жердин изилдөөсү. Жер жөнүндө алгачкы билим баягы чыгыштын аймагында Месопотамиянын, Персиянын, Египеттин, Финикиянын жашоочуларынан башталат. Калктын иш-аракеттери, дыйканчылык, мал чарбачылык, соода, элдерди көчүрүү жана согуштар адамзаттын жер жөнүндөгү билимдерин кеңейткен. Чөлдөрдү аралап, деңиздерди сүзүп жүрүп, адамдар күндүн, айдын жана жылдыздардын жардамы менен жол табууну үйрөнүшкөн. Вавилониялыктар жерди ар тараптан суу менен курчалган жөнүндө элестетишкен. Асмандагы жылдыздар бекитилген катуу кабык үстүндө сууну курчап турган суудан бөлүп турат деп эсептешкен. Адамзаттын табияттын таанып билүү зарылдыгы күнүмдүк жашоо тиричилиги үчүн керек болгон. Жерди байыркы индустар тегиз деп эсептешкен. Жерди океанда сүзүп жүргөн ташбаканын үстүндөгү пилдер көтөрүп турат деп ишенишкен. Карасаңыздар сүрөткө. Демек, бул байыркы индустар кандай элестетишкендиги жөнүндө сүрөт. Кийинкиси. Байыркы египеттиктер дүйнөнүн төмөндөгүдөй элестетишкен. Ылдый жакта жер, анын үстүндө асман кузайы, сол жана оң жагында күн чыгышынан күн батканга чейин асмандагы күндүн жолун көрсөткөн күн кудай кемеси орун алган. Биринчи тапшырма. Жерди изилдөөдө кандай салым кошкон саякатчылар жана окумуштуулар? Аристотель мисалы кандай жерди изилдөөдө кандай салымын кошкон? Эратосфен Киринский, Геродот, Марко Поло. Балдар, бул таблицаны
Дептериңиздерге түшүрүп, ошону толугу менен жазып чыгышыңыздар керек. Демек, ар бир окумуштуулар жөнүндө жана саякатчылар жөнүндө кандай салым кошкан жердин изилдөөлү. Аристотель. Бул байыркы грек философу жана окумуштуусу, Платондун шакирти. Биздин заманга чейинки 343-жылдан баштап улуу Александрдын агартуучусу. Аристотель ай тутулганда айдын бетиндеги жердин көлөкөсүнө байкоо жүргүзүп, жер шар түрүндө экендигин далилдеген. Ал жердин айланасын 70.000 километр деп эсептеген. Бул чыныгы көрсөткүчтөн 1,5 эсе көп болуп эсептелет. Эратосфен. Эратосфен меридиан боюнча жердин көлөмүн аныктаган. Ал картаны түзүүнүн методикасын иштеп чыккан жана жаратылыш шарттары, калктын жашоо мүнөзү жана күнүмдүк жашоосу боюнча бири-биринен айырмаланган аймактарды бөлүп көрсөткөн биринчи тутумдаштырылган китеп жазган. Китеп география деп аталып, байыркы грекче жерди сүрөттөө дегенди билдирет. Геродот. Байыркы грек окумуштуусу, тарыхчы жана саякатчы. Тарых 9 китепте деген байыркы илимдин классикалык эстелигин калтырган. Марко Поло. Италиялык саякатчы. 1271-жылы соода сапарына чыккан. Полонун үй-бүлөсү 17 жыл бою Кытайда соода менен алектенип, сапар 22 жылга созулган. Христофор Колумб. Европадан батышты көздөй сүзүп, Индияга деңиз жолун ачууга умтулган. 1492-жылы Атлантика океанын кесип өтүп, Багамы, Куба, Гаитиге жеткен. Ошондой эле 1492-жылы Америкага ачылган жыл болуп эсептелет. Азыркы география. Илимпоздордун көңүлү атмосферанын жогорку катмарларына, жердин жана океандын тереңдиктилине бурулган. Атмосфера, шарлар, космостук спутниктер, жер абдан терең кудуктар, дүйнөлүк океандын түбү атайын аппараттар. Географтын милдеттери ачык жана өнүккөн аймактардын трансформациясын пландаштыруу жана жерде болуп жаткан процесстердин жана алардын кесепеттерин алдын ала айтуу. Демек, балдар, азыркы география дали эле аябай маанилүү жана кызыктуу. Экинчи тапшырма. Дептериңизге жерди изилдөөнүн заманбап жолдорун жазыңыз. Географиялык изилдөөлөрдүн натыйжалары кайда колдонулат? Азыркы географиянын алдында кандай милдеттер турат? Ушул жөнүндө толук. Демек, биринчи тапшырма бул таблица. Таблицаны китепти колдонуп толтурсаңыз болот. Андан тышкары интернет булактарындагы колдонсоңуз болот. Экинчи тапшырмада толук жообун китептен тапсаңыз болот. Күн системасындагы планеталар. Суроолорго жооп бериңиз. Күндүн айланасында кайсы планеталар айланат? 2006-жылы кайсы планета планеталар тизмесинен чыгарылган? Дагы кандай асман телолорун билесиз? Биздин планета Күн системасында канчанчы орунду эли? Бул жердеги жашоо үчүн эмнени билдирет? Байкаңыздар сүрөткө. Демек, Меркурий,
Венера, Жер, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Бул демек күн системасындагы планеталар. Жер 3-орунда, демек туралы Венерадан кийин. Жерди күндүн айлануусу. Жер бул өз огунда жана күндү айланган үчүн бизде жай жана күз бар. Кыш жана ошондой эле жаз бар. Ай жердин бирден бир табигый спутниги. Жер менен айдын борборлорунун ортосундагы орточо аралык 384.467 километрди түзөт. Ай жер менен кагылышпайт. Анткени илимпоздордун айтымында ай жылына болжол менен 4 сантиметр ылдамдык менен биздин планетадан алыстап баратат. Жер бетинин сүрөттөрүнүн түрлөрү. Бул аэрофотосүрөттөр, космосто тартылган сүрөттөр, аймактын планы жана сүрөт. Келиңиздер. Бул жөнөкөй сүрөт. Бул космосто тартылган жана аймактын планы. План шарттуу белгилердин жардамы менен кыскарган формада жер бетинин кесилишинин тегизиндиктеги кыскартылган сүрөт. Аймактын планынын өзгөчөлүктөрү. Бул сүрөт. Бардык чоң буюмдар жогорку жагында көрсөтүлгөн. Аймактын планын колдонуп көп маалымат алсаңыз болот. Мисалы, калктуу конуштардын, көчөлөрдүн, дарыялардын аталыштары жөнүндө, түндүк, түштүк, батыш, чыгыш багыттары жөнүндө, дарыянын агымы жөнүндө, жер бетинин бийиктиги жөнүндө маалымат алсаңыз болот. Аймактык планы шарттуу белгилери жардамы менен түзүлөт. Шарттуу белгилер. Булар аянттык, масштабтан тышкары, сызыктуу жана түшүндүрмө. Балдар, үй тапшырма. Демек, буга чейин берилген таблицаны толтурушуңуздар керек. Экинчи тапшырмада суроолорго жооп беришиңиз керек. Жана 3-чү тапшырмадагы суроолорго жазуу түрүндө демек дептериңиздерге жооп бериңиздер. Андан тышкары Я класстагы тапшырмаларды ишембиге чейин аткарыңыз. Демек балдар, бүгүн сиздер менен жер жөнүндө маалымат алдык. Көңүл бурганыңыз үчүн чоң рахмат. Сак саламатта калыңыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.